иш сапар боюнча урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Адаган Мисамбаевич. Бир суроо 13 марттан 17 мартка чейинки аралыкта Ташкент шаарындагы өтө турган Али Majlis менен парламенттер аралык комиссиянын 3-чү отуруму жөнүндө. Биздин курамды карап отуруп айтып атам да, ушу кандай принцип менен түзүлдү. Себеп Өзбекстандын курамын карап отурсак, ал жерде мындай бир министрлердин биринчи орун басарлары бар экен, аткаруу бийлигинин өкүлдөрү бар экен. Бизде жалаң депутаттар болуп калыптыр, ошондо паритет кандай болуп калат? Бул жерде урматтуу Адаган Мисамбаевич, төраганын орун басары тең төрагасы болуп бекитилген. Ооба. Буга чейин мен элем, кийин Азыгалиев келгенден кийин аны бекитип бергенбиз. Андан кийин калган депутаттар бул ошол группа дружбы депутаттар боюнча. Мени бөлүм башы, сиз толук маалымат берип коюңуз эле. Бул кыргыз тарабынын курамы жогорку кеңештин токтому менен бекитилген. Основной состав бул паритет негизинде болгон. Өзбек тарапта дагы 6 депутат, жанагы сиз айтып аткан Адаган Мисамбаевич аткаруу бийликтин өкүлдөрү бул алдын ала бизге беришти маалыматты. Биз жактан дагы аткаруу бийлигинен барганга мүмкүнчүлүк бар. Аны кийин биз азыр жогорку кеңеш жагындагы токтом менен бекитилген курамды бекитип берип атабыз. Силер маалымат бердиңер да, ал тараптан ушундай паритет болбой калса, биздин депутаттар барып ыңгайсыз жагдайга туш келбеш керек да. Албетте. Маселе жок. Рахмат. Жок, кечиресиз, ушуну айтпасаңыз мен айтпайт элем, бирок соңку мезгилдерде биздин фракцияга эч ким кайрылбай калды да. 4-5 делегация кетип баратат. Бүтүн Кыргызстанга эч ким кайрылган жок. Мен сурап коем, бөлүм башчыдан жогору жактан түштү деген гана жооптор болуп атат. Мына ушул практиканы мен азыр саат 4-тө айтайын деп аткам. Ушул практиканы токтотуу керек. Андай болбойт. Андай болсо фракцияны жоюп салыш керек, депутаттык топторду жоюп салыш керек. Жогору жактан ким мага ушул жака барганда жагымдуу, ушул жанында отурганга мага жакшы болот, ыңгайлуу деген болсо, ошолордон түзүп алып кете бериш керек болот. Мына жерде эми Нуржигит мырза айткан маселени айтсам мындай болот экен да, өзүнө тийип кетеби дегендей болуп айтпай аттым эле. Чындыгында биздин делегация баратканда ар тараптан караш керек. Бардык тарабын караш керек. Мисалы жанагы СТС Турсуналиев менен Тууганбай Абдиевди Казакстанга айтыштык коомуна жиберип атканда, казактар аларды таптакыр мындай эмне кылчу эмес да, мындай бир чоң аксакал катарында гана келип бизге калыс болуп берсин деген талаптар болчу. Муну маданият өкүлдөрү жакшы билет. Паритет деген ушундай да болот. Өткөндө биз Россия Федерациясына барып калганыбызда дагы ушундай болду. Бизде жалаң биринчи келгендер болуп калды. Россия Федерациясында 6 жылдан бери, 6 чакырылыштан бери комитеттин төрагалары отурду. Өтө ыңгайсыз жагдайда калып калдык. Бул жагын карашыбыз керек, урматтуу туугандар. Эч кимге шек келтиргим келбейт мен дагы, бирок жылкы сое турган жерге жылкы сое турган киши барыш керек. Кой сое турган жерге кой сое турган киши барыш керек. Карашыбыз керек. Байкашыбыз керек. Рахмат. Рахмат.